Алгачкы агартуучу кыргыз жазма адабиятынын көч баштоочусу акын Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракеси өзүнүн кичи мекени Кадамжай районунда 12 декабрь күнү белгиленип, анда бир катар маданий иш-чаралар өткөрүлдү. Мааракелик иш-чаранын алкагында күн мурун 13 декабрда аламан улак жана ат чабыш ат оюндары да болуп өттү. Анда Кыргызстандын булуң бурчунан жана кошуна Өзбекстандан келген коноктор жана улакчылар катышып кызуу оюн көргөздү. Белгилей кетсек, аламан улак жана ат чабыш ат оюндарына баш байгеге автоунаалар, 10дон ашуун тай жана акчалай сыйлыктар коюлган. Жакшы соорондар коюлуп, башка ушул аймактардан келишип, Талас жана башка аймактардан келип соорондар утуп кетип баратышат. Анан ушул жерден жакшы байгелер коюп берген жана ушуну уюштуруп берген бүтүн агаларыбызга терең ыраазычылыктар билдиребиз. Молдонияз коомундан жана ишкерлерден жана Молдонияздын урпактарынан 13 тай жана 5 жеңил машина коюлган. Эртеден бери ошол соорундарды таркатып атабыз.